Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун ант берүү аземин түз эфирден көрүү үчүн Борбордук ала тоо аянтына жүздөгөн адамдар чогулган. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтүп жаткан аземди түз көрсөтүү үчүн бул жакка атайын LED экран орнотулган. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына расмий киришүү салтанаты башталат. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Садыр Жапаровдун кызматка киришүү аземи саат 11:00 башталды. Ант берүү аземинин алдында Кыргыз Улуттук филармониясынын чоң залына Конституцияны, Кыргыз Республикасынын штандартын жана президенттин төш белгисин алып киришти. Расмий ант берүү аземине катардагы жарандар, коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү чакырылган. Садыр Жапаров расмий түрдө мамлекет башчы катары ант берди. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандарын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын Конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровка Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү, төш белги жана штандарт тапшырылды. Аны ант берүү аземинде Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова тапшырды. Садыр Жапаров президент катары тез арада ишке ашыра турчу милдеттерине токтолду. Ошондой эле жаңы шайланган президент калың элдин жеңиши уурдалбаарын, калктын аруу мүдөөсү узурпация болбоорун билдирди. Элимдин ар бир патриот, мекенчил уул кызы кыялдангандай эле, мен дагы Кыргызстандын экономикалык жактан ыкчам өнүккөн, адам укугу урматталган, мыйзам үстөмдүгүнө умтулган, жаштары келечекке оптимизм менен караган, эркин жана кубаттуу өлкөгө айланышын кыялданамын. Бул аруу тилекти жүзөгө ашыруу боюнча пландарым президенттик программамда айтылды. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө жалпы журтка жарыялап, негизги жоболорун тааныштырдым. Анын өзөккү идеясын кайталай кетейин. Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Жапаровдун кызматка киришүү аземи санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык уюштурулган. Иш-чарага чакырылган 1000ге жакын адамдын баардыгы ПЧР анализдерин тапшырышкан. Буга чейин айтылганда инаугурация ашыкча чыгымсыз өткөрүлдү. Ала тоо аянтына чогулган эл ишке киришкен президентке ишеним артып жаткандыгын билдиришип, ийгиликтерди каалашты. Бул өзүбүздүн бул Садыр болгондо кандайдыр бир иште бир эме пайда болуп, үмүт пайда болуп, анан келип атабыз ушул жерге. Президентибиз ак жолтой болсун, элге кайрамдуу болсун, кайрымдуу болсун. Ишине чоң ийгилик, Кыргызстандын элин жерин коргогон, бакубатчылыкка, бейкутчулукка, тынччылыкка алып келген ак жолтой президент болсун. Мындан ары ишине чоң ийгилик, чың ден соолук каалап кетким бар. Атай көрөлдөп келдик, Жапаров атай жарыялагандан кийин жакшы тынчасын өтсүн деп турабыз, атай суукка карабай келип отурабыз. Президент Садыр Жапаров расмий түрдө кызматка киришкенден кийин өкмөт үйүнө келди. Аны өкмөт үйүнүн негизги бөлүгүнөн Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытов тосуп алды. Маалыматка ылайык, президент Садыр Жапаровдун иш бөлмөсү өкмөт үйүндө жайгашат. Автандил Бактыбеков, Улукбек Азизбеков, СТВ.